Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн айлардын султаны болгон Рамазан айында турабыз. Бирок бул Рамазан айында Кудай буйрса биз колдон келишинче көрүп, убактыбызды туура пайдаланып, ушундай бир кайрымдуулукка, боорукерликке, мээримдүүлүккө көбүрөөк бир кол сунсак деген үмүт ниеттерибиз чоң. Жараткан алдында бир жакшылыкка кол сункалайлы деп, анан ошонун ичинде азыр биздин Россияда ошол Якутияда Скиф деген ишканада иштеген биздин боордошторубуз бар, мекендештерибиз бар, бир туугандарыбыз. Мен аябай ыраазычылык билдирем, себеби биз сиздерди көрө элекпиз, бирок көрбөсөк дагы бизге ишеним артып, мына канчалаган бир туугандардын үйлүү болушуна себепкер болуп кол сунуп келдиңер. Ошол Скиф деген ишканада бир туугандар, канчалаган бир туугандардын ден соолугу жакшырып кетиши үчүн Индияга да кетип аткан бир туугандарга кошкон салымдары өтө чоң. Ошонун баарын Кудай көрүп турат. Анан бүгүн дагы мына кичинекей биздин бир тууганыбыз, боордошубуз Наристеге ошол иштеп аткан, ошол өзүңөр таап аткан ырыскаңардан бөлүшүп, анан бул жерде 14.500 сом берип жиберишкен эже. Анан ушуга могу кичинекей бөбөккө дары парысына жаратып койсун үчүнчү, Кудай буйрса, анан ошо силерге дагы бекем ден соолук, Алла ыраазы болсун. Силердин жөнөткөн аманатты биз мынакей жеткизүү кызматы моюнда жеткиздик. Кудай буйрса, Аллах силерден ыраазы болсун. Ушул эмне тилек үмүт кылсаңыздар, Аллах өзү кабыл кылган болсун. Кудай буйрса, ошол кыймылда кеткен денеңер, кыймылда 12 мүчөңөр түгөл эсен аман өз өлкөңөргө, мекениңерге, бир туугандарга келишиңерди жараткан насип кылган болсун. Бир тууганыбыз эмне болуп, кандай ДЦП диагнозу ДЦП уже төрөлгөндөн ушундай болуп калды. Анан дайыма массаж алабыз, лечение алабыз, жанагындай эмелерге барабыз, лечебницаларга, суу бар, максат бар буякта. Ошол жака 2 айлап, 1 айлап барып, ошол жактан лечение алып келебиз. Азыр эми быйыл Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Мурункуга салыштырмалуу шүгүр. Кудай бергенди артына шифа берсин. Ошону эле тилек кылып атабыз. Эми ушунча аракет текке кетпесин. Аллах мээримдүү зат, бергенди артына шифа берсин. Кудай буйрса, эч ким өзү оорубайлы. Ошол бир туугандар, силерден Кудай ыраазы болсун. Дайыма ушундай боорукер болойлу. Мына бул үй бүлөдөн, бул наристени бул үй бүлөдө ата эне деле өзү Кудайдан сурап тилеп алган жок. Кудайдын буйругу экен, бул тагдыр жазмышы жараткандан. Ошон үчүн баардыгыбызга Кудай өзү жараткан ден соолук өмүр берсин. Сиздерге да жараткан сабыр берсин, күч кубат берсин. Кичинекей бөбөктүн жакшы болуп кетишин жараткан өзү насип кылган болсун.